За Центральную Азию. Дай Бог, чтобы там был мир и благополучие. Спасибо, ребята. Нокен районундагы Рахманжан айылынын ички көчөлөрүнүн бирине Курманбек Бакиевдин ысымы ыйгарылган. Ал күнү айылдыктарга чай берилип, жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү чакырылган. Курманбек Салиевичтин дарегине жылуу сөздөр айтылып, көчөнүн атын атоону туура көргөндөр басымдуулук кылган айтылат. Бул жерде казан асылды, тарага туруп болуп неме болду. Ошо эсебинен да. Ошону. Аксакалдардан пата алып, ошондой кылып коюшту. Албетте биз пата кылдык. Ошол жерде пата кылып, баарыбыз пата кылганбыз. Сүйлөй турганда сүйлөдү. Ошол жакшылык болуп, ушундай кылганбыз. Ал Демилге кайсыл жактан чыкты? Ким келип сунуш кылды ошонун атын коелу деп? Же эл өзү көтөрдү? Эл өзү көтөрдү. Эл өзү көтөргөн ушундай сунуш кылып, ошолго чакырып, ынтымак кылды эле, ошо шойбосын иштеп, ашын чейдик. Пата кылганбыз, жакшы пата кылганбыз. Качан болду эле ал иш? 2 күн болгон да, 3-4 күн болгон. Кой союп аш берүү аракети Курманбек Бакиевдин классташтары тарабынан уюштурулганын Рахманжан айылынын тургундары айтышты. Туугандары же жакындарынан ал жыйынга эч ким катышпаганы кошумчаланат. Айылдар катышты, классташтар катышты. Жакшы элдер сүйлөдү. Бул эмгектерин айтты, болгондун баардыгын жакшылык сөз болду. Жакшы ойдо калды. Курманбек Салиевичтин туугандары да келдишти? Классташтар келди. Көчөгө ысым ыйгарылышыга ыйгарылды. Бирок социалдык тармактарга сиз көрүп турган сүрөт тараган соң коомдук талкуу жаралып, бул Демилгени туура эмес көргөндөр менен туура көргөндөрдүн талашы орун алган. Натыйжада Курманбек Бакиевдин сүрөтү тартылган даректик тактайча алынып салынган. Азыр ал жерде жөн гана боштук. Алып коюшу жаман болуптур. Мен алып коюшун каалабайт элем. Рахманжан айылынын тургундарынын биз жолуктуруп, маектешкендеринин басымдуу бөлүгү дал ушундай пикирди карманышарына күбө болдук. Алар Бакиевдин ысымын айылдын бир көчөсүнө коюлушунан ашыкча саясат издебөөгө чакырышат. Бирок тетрисинче мурдагы президенттин ысымын ыйгарууну туура эмес көргөндөрү да жок эмес. Ушундай болду эле, тигиндей болду эле деп туруп ушул кишини жок кылып жибериш, болбосо бир чукурга салып бериштин эмне кызыкчылыгы бар? Койсо койсун. Бул кимге жамандык кылыптыр? Бизге жамандык кылган жок, элге жамандык кылган жок, Рахманжанга жаманчылык болгон жок ал кишинин тарабынан. Кое эле берсин. Өзүбүздүн жигит болчу, өзүбүздүн адам эле. Эч кандай жаманчылыгы жок жигит болчу. Бизге эч кандай зыяны тийген жок да. Биз акча жегенин, кыйшык-пыйшык жүргөн билбейбиз, карапайым калдам. Койсо кое берет да туура да. Ал эмне Бакиевдин атын коюп койгондо эле Бакиев пасайып калат ошонун. Ошо туура эле койсо боло берет эми. Боло берсин. Кое берсин муну. Аны менен койбаганда эмне кылат эле? Андан кийин канча адам өлдү, чынбы? Кандай бийликтеги адамдар иштеди? Алардын эле жөн койду. Көрүп отуңар го бүт эле нерсе. Алардын эле жеп атпайбы? Жебегени жок ал. Жебеген жердин түбүндө ачык эле да, бүт эле жеп жутарлар да. Ачык. Аны эле коюшу убагында кылды ишти. Мына мугалимдердин немесин кылды, тамак ашын жаш балдардын көтөрдү, жакшы эле бирок. Жаман деп айтыш кыйын да. Өзүнүн убагында татыктуу эле. Азыр эми элдин көз карашына караганда татыктуу эмес. Бирөөгө койгон жакшы болуп десең бирөөгө жакпайт. Бекер эле коюпсаң да бирөөсүн жакпайт. Ошо өзүлөрү билип койгон кое берсин, алган ала берсин. Курманбек Салиевичти жамандап айтпайбыз эми, просто эмгектери бар. Эми көрө албасалар азыр ар нерсени чыгарып атат. Эми ал бул сүрөт аны коркутпайт. Көчөгө коркутпайт. Эмгеги бар, эмгеги үчүн коюлду. Социалдык тармактарда да дал ушундай эле көрүнүш. Колдогондор да бар, каршылар да арбын. Эң туура коюлуптур. Бакиев көп нерсени оңдоп көтөрдү. Үстүртөн мындай карап, ойлонуп, билип тана алсаңар. Бирок албетте, ар бир адам өзүнүн акылы жетишинче гана ойлоно алат. Эмне оңдоду? Өз баласын башкара албай калды эле го. Кыргызстанды сатып жибергени аз калды эле го. 80 баланын ата-энесин сыздатып кетти эле го.
Kılmışker деген statusu бар адамды бап эстеп, атын көчөгө ыйгаруунун өзү кем чонтойлук. Кылмышкер деген статус саясий каршылаштары тарабынан адилетсиз коюлган. Карапайым эл үчүн Бакиев мыкты президент, татыктуу инсан. Эмне болуптур, коюлса коюлуптур. Демек сыйы дагы деле бар. Кана кайсы экс-президент койду? Башкаңарды билбеймин, бирок мен сыйлаймын. Ушундай көрүнүштөр орун алып жаткан Рахманжан айылы Нокен айыл өкмөтүнө карайт. Бирок айыл өкмөтүндө Бакиевдин атынын көчөгө коюлушунун артынан көйгөйлөр жаралганын мекеме кызматкери айтат. Айыл өкмөтүнөн тартып депутаттары да бул күндөрү прокуратура органдарына каттап жатышыптыр. Ал эми район башчысы болсо буларды билдирди. Август айында ушу жергиликтүү азыраак бир жарандардын атынан кайрылыш эле ошол замат эле ошондо болуп коюлуп калган экен. Айыл өкмөттүн айылдык кеңештин төрагасы эмес, айылдык кеңештин төраганын орун басары карап, көп депутаттарга деле маалымат болбой калган экен да. Ошонун эсебинен кече күнү 3 күн 4 күн болуп калды. Ошол көчөгө тиги шиттер орнолгондон кийин ушундай маселе көтөрүлдү да. Буга чейин ал көчөгө ат коюу маселеси боюнча айыл өкмөт башчысы же айылдык кеңештин ошо чыккан чечимдеринин токтомдору менен эч кандай маалымат бизге айткан эмес. ОЗК дагы жазуу түрүндө келген эмес. Эгер келгенде биз мыйзамдуу жагын жол көрсөтсөк болмок да. Кече күнү ушундай чыккандан кийин азыр эми тиги бул туурабы, туура эмес жагы негизи процедура туура эмес болуп калган. Ат коюунун өзүнүн жол жобосу менен мыйзамдагы жоого ылайык кетпей калган. Бул боюнча азыр укук коргоо органдары карап атат. Айыл өкмөтүнө түшүнүк каты дагы турат менде. Түшүнүк каты. Бул маселе боюнча айыл өкмөт уккан, каршы чыккам деп атат. Ошол убагында каршы чыккам дейт. Бирок бизге райондук администрацияга же укук коргоо органдары тарабынан эч кандай билдирүү берген эмес. Өзүнүн түшүнүк катында дагы турат. Эч кимге айткан эмес. Маалымат иретинде дагы айтылган эмес да. Демек, маселе бир гана Курманбек Бакиевдин ысымын бир көчөгө коюуда турган жок. Район прокурорунун айтымында Бакиевден сырткары дагы бир катар көчөлөргө ысым ыйгарылган. Алардын баары тийиштүү мыйзамдык жобону сактабай туруп ишке ашып калган. Андыктан жергиликтүү кеңешке протест берилип, кабыл алынган токтом жокко чыгарылмакчы. Эске сала кетсек, Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. Бийликтен 2010 жылы 90 адамдын өлүмү менен коштолгон. Инкылаптан кийин Белоруссияга качкан. Кыргызстанда Бакиев жана анын жакындары бир нече кылмыш үчүн айыпталып, сыртынан соттолгон. Өздөрү айыптоолорду четке кагып келишет. Жакында эле Чүйдүн Көкжар айылындагы көчөлөрүнүн бирине мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевдин ысымы ыйгарылганы ачыкка чыгып, коомчулуктун сын пикирин жараткан болчу. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.